Салам достор. Биздин жашоодогу көптөгөн келишпестиктердин бирден бир себеби бул биз баарлашып жатканда же болбосо сүйлөшүп жатканда экинчи тараптын оюн, мисалы, андан ары өзүбүздүн оюбуз менен улап коюу. Кыскасы акырына чейин такта укпай эле же болбосо туура түшүндүмбү деп сурабай эле, баланча ушундай деп ойлоду. Мен түшүндүм аны мен айта электе эле түшүндүм, аны мен көз карашынан эле түшүндүм. Мен анын жарым сөздөн эле түшүндүм деп ушунчалык өзүбүзгө ишенимдүү болуп алабыз дагы. Анан экинчи адам таптакыр ойлобогон нерсени, үч уктаса да түшүнө кирбеген нерсени ойлоп алабыз дагы, анан ортодо эмне болот? Кагылышуулар болот да. Ошондуктан биз телепат эмеспиз. Биз билбейм, көз ачык эмеспиз. Анын оюн окуп койгудай биз ушунчалык өзүбүзгө кээде ишенимдүү болуп эле көп жыл чогуу жашап жүрсөк да айтабыз да, мисалы жубайлар. Ой, мен муну билип калдым, мен түшүнөм, көз карашына. Бул ооба жакшы нерсе. Бирок билесиздерби, биз баары бир башкача айтканда, билбейм, кээде ойлорду окуп кое тургандай деңгээлде эч ким жок бул жер үстүндө. Ошондуктан келиңиздер, баарлашканда үй бүлөдө болобу, балдар менен болобу, коллегалар менен, ким менен болбосун, дайыма ал айткан ойду мен сени ушундай деп түшүндүм. Туура эле түшүндүмбү? Же сен ушундай деп айтканың менен ушуну айткың келдиби? Мен ушундай деп кабыл алып атам деп кайра тактап суроо, анын сөздөрүн кайра кайталоо, бекемдөө, анан ошондой сөздөрдү колдонгондо, башкача айтканда анын сөздөрүн орусча перефразировать деп коет да, же болбосо кайра күзгү менен чагылдыруу десе болот. Ошондо экинчи тарап айтат: жок, сен мени туура эмес түшүнүп калыптырсың. Мен антип айтайын деген эмесмин. Жок, мен таптакыр башка ойду айтайын дегем деп, кыскасы ошол жактан силердин ойлоруңар бири-бирине мындай кыналышып, түшүнүп, андан аркы кылган кадамдарыңар, иштериңерде көптөгөн конфликттердин алдын алууга болот. Ошондуктан унутпайлы, биз телепат эмеспиз.